Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен блинчик жасайбыз. Ал үчүн бизге сүт, жумуртка, шекер, суу май, сода жана туз керектелет. Биринчи мынтип бөлмө температурасындагы сүткө 2 жумуртканы чагып алабыз. Ага жарым чай кашык тузду салып, жана 4 аш кашык шекер салабыз. Эми шекер эригенге чейин аралаштырып алабыз. Эми башка идишке 2 стакан унду электен өткөрүп алабыз. Менин стаканым 200 миллиграммдык стакан. Ага жарым чай кашык сода салып, жана сүтүбүздүн жарымын куюп, коюу масса болгонго чейин аралаштырабыз. Мынакей. Эми ага калган жарым сүтүбүздү коюп, дагы бирдей масса болгонго чейин аралаштырабыз. Эми буга 100 миллиграмм өсүмдүк майын куюп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Камырыбыз мына ушундай консистенцияда болушу керек. Эми кызып турган сковородкага мынтип ар бирин коюп бышырып алабыз. Мына ушундай тешикчелери көп блинчик болот. Четин көтөрүп турабыз. Асты бышкандан кийин оодарып, булжак жагын бышырабыз. Даяр болду. Мына ушинтип ар бирин бышырып алабыз. Негизгиси сковородканы 5-6 секунда отто кармап, кызытып алып, андан кийин куюш керек. Мына жумшак блинчигибиз даяр болду. Сиздер дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Биздин каналга катталыңыз. Алдыда кызыктуу жана оңой рецепттер менен бөлүшөм. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.